Саламатсызбы? Саламатсыз. 10 сом берип турасызбы? Жок. Керек болуп атат. Жок болсун. Нече берип турмузчу? Жок дейм болсун. Охрана. Охрана эмес эми. Кийим алалы. Футболка алалы дегенбиз. Анда болсун. Жактаңарбы? Ооба. Мына могу футболка. Канча сом? 100 сом. 100. Эче 10 сом барбы? 10 сом жетпейт. Оричан. Кандайсың? Жакшы. Эмне кечигип? Азырда кичине кечигип калдым. Аябай ачык болдум. Салат, винегрет. Салат вкусный. Сок. Так тут. Жесең, кел алып бер бирөм. Жок, жеп. Ал Жок, алтыным жем. Алтыным бул биздин тамак эмес. Официант, келип по столикти жыйнап кетесиңер. Анан меню ала келсеңер, заказ кылабыз. Тамагыңыз таттуу болсун. Байкен, Апакамбай, остановить, пожалуйста. Эй, сен кыргызсыңбы? Жүрөгүм ооруп атат ошондой сөздөрдү укканда. Эй, улуу, урматтуу, айкөл, гуманист, жазуучу, акын Жоомарт Бөкөнбаев көчөсүнөн токтоп коебузбу? Түшүнбөйбү? Жоомарт Бөкөнбаев көчөтүнөн токтоп коебузбу? Эчеле чүлбөгөн кандай бул киши? Улуу, урматтуу, жазуучу, айкөл, акын Жоомарт Бөкөнбаев көчөсүнөн токтоп коебузбу дебейсизби? Түшүндүңбү? Улуу, урматтуу, айкөл, гуманист, жазуучу, Жоомарт Бөкөнбаев көчөтүнөн токтоп коебузбу? Улуу, урматтуу, гуманист, айкөл, Жоомарт Бөкөнбаев көчөсүнөн өтүп кеттиң. Байкен, анда Горький көчөтүнөн токтоп коебузбу? Ай, кайдагы Горький? Улуу, урматтуу, жазуучу. Все эмес. Бүттү деп айтпайсыңбы? Байкен, на остановке. Эй, на остановке эмес, аялдамада. Дозу. Салчы. Дозу мен салчы эмес. Друг, отдохни. Дозу мен салчы, туура. Кошулап кечиңиздер менен урматтуу достор, биз кайрадан эле биздин сүрөтчү байкебиздин галереясындабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз бүгүнкү темабыз Кыргызстан жөнүндө сүрөттөр тартып келдим. Канагача биринчи сүрөтүбүздү көрсөк, бул сүрөттө таластык кыздын шурусу тартылган. Бул жерде жемчугтан тизилген шуру го? Жок, бул таластык кыз болгондуктан шурусуна жалаң фасольдордон тизип койгон. Фасольдон жасалган шуру. Билесиздерби? Ар бир жаз сайын бардык чүйлүк адамдар баардын картошка экишет. Бул сүрөтүбүздө таластыктарга арналган жакшынакай сүрөт. Таластык жигит үйүнө бара жатыр. Кийинки сүрөтүбүздү көрөбүз. Бул эмне? Муну кандай түшүнөсүз? Бул кирпич чечен? Жок, бул кирпич чечен эмес. Бул кирпи кыргыз. Мына бул болсо, бул кирпич чечен. Бул кийинки сүрөтүбүздө баяндала турган сүрөт, бул айылдагы маршрутка. Бул кишиге эмне болгон?
Бул киши жол кирентелеби койгондуктан куйругуна сүйрөлүп калды. Айылдагы маршрутка демекчи эми айылдагы үйлөнүү картажын көргүзө кетели. Бул айылдагы үйлөнүү картажы. Кийинки сүрөттө болсо бул айыл өкмөтүнүн баласынын үйлөнүү картажы. Бул ошо лимузин эшектеги. Анан кийин сүрөтчү байке айтсаңыз, биз уктук элек, сиз көлгө сапар алып келиптирсиз. Анан кийин көлдөн Бишкекке чейин жол кандай экен? Көлдөн Бишкекке чейинки жолду барып пробка экен. А бул кичинекей точкаларды кандай түшүнсөк болот? Ош шаарында өзүңүздөр билгендей эле Тико көбү. Ошол себептен Ош шаарына майда пробкалар болду экен. Сонун. Рахмат сизге чоң. Бүгүнкү берүүбүз аяктайт. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө. Ой, билесиңби? Салонго барганга убакыт жок. Тырмаамды жумуштан жасап атам. Билесиңби, жигит? Мына ушул жерде канча жылдан бери иштеп келатам, бир дагы жигит менен мамиле түзө албай койдум. Чынелби? А эмне жигиттер сени карабай жатабы? Айтпа. Ой, подружка, анда сен туура кайрылбадыңбы? Мен сага эмне туура эмес совет бермек белем. Мен сага азыр чёткий совет берем да. Эң биринчиси салта. Гордость кармаш керек. Анткени балдарчы шүмшүктөр да, алар желмоогуздар. Алар деген кан соргуч чиркейлердей. Ошондуктан сен гордостуңду кармап, намысыңды сактап, биринчи эч качан барбашың керек. Анан өзүлөр келет. Уктуңбу? Мен эми түшүндүм, көрөм. Мындай жигиттерде эми өзү келет, гордый болом, көрөсүң. Гордый болсун. Анан алар деген өзүлөр келгенден кийинче аркаңан чуркап, кафелерге чакырып, гүлдөрдү берип, өзүнчө эле жалдырашат. Алар ошондой. Точно келеби? Келет, точно өзү келет, мен айтып атам го. Эй, тос! Нагы сал, токтот. Салда, кортасың. Аркасынан барба дебедимби, гордостуңду кармашың керек. Точно келеби? Өзү келет деп атам. Болдучу, эми кечке эле тыбырчылай бербей, турчу. Келет деп атам. Тур, караба, тур. Азыр точно келет. Мен сага айткам. Тур, мен өзүм текшерем, тур. Кет калады элестет. Rusli ağay. Biz sizge maşıqqanı geldik. Andan 500 сом акча бергиле. Ağay emnege? Формаңар жок экен. Агай, агантты көрүп койдуңуз. Мен деген улуу мастермин. Ох. Мына форма. Ağay. Rahmat. Soğun. Ким атыңар? Ağay, men atım Bolo. Мен атым Янг. Бала Янг. Атыңар мага жакпады. Анткени мага Бала Янг жакпайт. Кунфуда чыныгы кытайча ат керек. Мисалы үчүн сен аттың Аза, сен аттың Рина. Аза Рина. Бирок билип койгула. Брюслинин шакирттери дайыма Б тамадан башталган. Ошон үчүн сен аттың База, сенин атың Бина. Baza. Ha! Эсиңерде болсун. Машыгым неден башталат билесиңерби? Жок. Билбесиңер бул эмне? Таяк. Сен айтчы. Ağay, bu iki kara tayak. Уят, балдар, уят. Бул сөздү Жекчан менен жетти укпасын. Жекчан менен жетти уга турган болсо, анда мен авторитетим жерге түшөт. Машыгым неден башталат билбесеңер, анда карап тургула. Машыгым мындан башталат. Бери кел. Бар. Ушинтип бакырган үйрөнөсүң. Давай, бакырган үйрөнөсүң. Да бир жолу бакыргыла. Бери кел. Sen Rina эмес, Бина болосуң. Бина.
Бұл жаққа ыйлаганды емес, бұл жаққа бақырғанды үйренгені келдік. Дағы бір жол бақырын. Азамат, ордыңа тұр. Жақшы. Бирок силерде кичине акцент болды. Акцент болбош керек. Акцент болбош үчүн мен силерге мындай диск сатам. Брислинг диски деген. Бул 1000 сом турат. Ағай, те базардачы біз аз барып тұрып 30 сомға ала алабыз мындай дисті. Базардагылар пиратский. А бул оригинал. Ичинде 18 киносу менен. Жақсы. Керек болса бұл жақта 5 тобының ырлары бар. Жаңа бергіле. Ушуну үйүңөрдөн 3 мал көрөсүңөр. Понедельник, вторник, анан кайра вторник. Күнүнө 3 мал бакырылат. Ушу менен сабак бүттү. Биринчи сабак. Рахмат агай. Анан кийинки сабакта мен силерге ушинтен үйрөтөм.